Саламатсыңар балдар. Биздин бүгүнкү кыргыз адабияты сабагыбыз баштайбыз. Биздин бүгүнкү темабыз балык ооз Кумар уулу. Аты даңаза болгон манасчылардын бири Кумар уулу Бекмураттын туулган жылы тууралуу так маалыматтар жок. Балык ооз манасчы болжол менен 1799 жылы туулган. Эл оозунда балык ооз деген лакап ат менен белгилүү болгон бул манасчыга да салттуу түш көрүү негизги себеп болгон. Биз билебиз балдар, бардык эле манасчыларыбыз түш көрүү менен өзүнүн манасчылык өнөрүн башташкан. Ал жаш кезинде Наманганга мал айдап баратып, жаанда калат. Жаандан корголоп, манастын күмбөзүнө баш калкалап, анда жатып уктап кетет да түш көрөт. Түшүндө манас 40 жорос менен келип, бизди айтып жүргүн деп табыштайт да, минип жүр деп тору кунан берет. Түшүндө берген кунанды балык ооз Наманганга бараткан жолунда Кабак деген жерден кармап минет. Намангандык Кушбегиге жеткенде жолдогу көргөндөрүн түшү жөнүндө айтып берет. Кушбеги манас айтып берүүсүн өтүнөт. Биринчи жолу ошол жерден манас айтат. Кушбеги абдан ыраазы болуп, аттап, тондоп, таластын бийлерине кат жолдоп, жакшы тосуп алгыла деп узатат. Ошондон тартып, балык ооздун өмүрү жалаң сыйдын үстүндө өтөт. Балык ооз Манас Баатырга чейинки кыргыз тарыхы деп Оторхан жомогун айткан экен. Ал санжыраны, тарыхты абдан мыкты билген манасчы болгон. Алгач 3 чай кайнам айттым, анан 3 ай айтсам да түгөнбөдү деген экен. Балык ооздун даңкы таш жарып турган кезде чүйдүн манабы Байтик таласка мейманчылап барып, Ажибектен сурап, балык оозду өзү менен ала кетет. Ошондо манасчы: суу сурасам бал берген, суусар энем аман бол, ат сурасам төө берген, Ажибек атам аман бол деп ырга кошуп коштошкон экен. Талас эли манасчыны улам кетиргиси келбей, улам бири коноктоп атып, анын коштошуусу эле 1 жылга созулган экен. Ошентип эл оозунда айтылып жүргөн балыкчы: шербеттин сөзү бермектин көзү, балыктын сөзү калктын сөзү деген ылакап да ошого далил болуп берет. Луу жаш курагында чүйдөгү Арчалуу деген жерде дүйнөдөн кайтат. Ал эми сөөгү Байтиктин боз бөлтөгүнө коюлган экен. Балык ооз Кумар уулу манасчылык өнөрдөн башка ыр жаратып, ыр жазган экен. Ал жыл мезгилдерине арнаган жаз, жай, күз, кыш чыгармалары өтө таасирлүү жазылган. Жаркыраган жаз келди, келгин өрдөк каз келди, асманда учуп куу келди, ак мөңгүдөн суу келди. Жазга аракет күч алды, күн чымырап узарды, жер жарылып чөп чыкты, желин айрылып сүт чыкты. Асмандын нуру себилип, учкан чаңдар жеңилип, жер көгөрдү семирип. Ошондой эле жай мезгили жөнүндө: жаз мезгили өттү, жай келди, чөп дарак гүлдөр термелди, жер жүзү сонун көк жашыл, көңүл ачык бир асыл, күн ысыды ызарып, жайкы чилде күч алып, кубулган кооз түс алып, түрлүү өсүмдүк бүрдөдү, килемтүр сайып түрдөдү, күн талашып жулунуп, кым каптай сонун кубулуп, гүл ачат улам чубуруп, жүздөгөн чөптүн түрү бар, ар кандай түстө гүлү бар, жагымдуу сайрап үн салган,
ар түрлүү куштун үнү бар. Жайкалып өскөн шибери, жаратылыш соккон килеми, түрлүү жыт берет илеби, төшөгөн шырдак шибери. Көрдүңөр балдар, манаслык өнөрдөн башка анын акындык өнөрү да болгон экен. Аны эмесе балдар, бүгүнкү сабакты бушуктоого мен силерге төмөнкү суроолор менен кайрылам. Чыгармадагы кабак деген сөз эмнени түшүндүрөт? Экинчи суроо, ал кайсы жомокту айтчу экен? Демек, бул суроолордун жооптору биздин Балгоз Кумар уулу жөнүндөгү текстте бар. Анда эмесе бүгүнкү сабактын тапшырмасына көңүл бурабыз. Балгоз Кумар уулу жөнүндө түшүнгөнүңөрдү дептерге жазуу. Ошондой эле бүгүнкү Балгоз Кумар уулунун жаз жана жай ырларынын бирин көркөм окууга даярданып келүү. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат.